Гүлия айым эртең менен балдарын жумушка узаткандан кийин эле майрамдык дасторкондун камын көрө баштаган. Ул кыздары келгенче баарын даярдап, Курман айтты өзгөчө белгилегиси келет. Себеби бул күн ыйманды, кечиримдүүлүктү камтыган ыйык майрам. Алар келгенче даярдап, дасторконун баарын жайып, анан бири-бирибизге айттап кыдыра баштайбыз. Ден соолуктарыбызды сурайбыз бири-бирибиздин. Жаңылыктарыбызды угабыз. Кимде кандай жаңылык бар, ким неберелүү болду, ким кандай жетишкендиктерге жетти, ошол жөнүндө сүйлөшөбүз. Гүлия айымдын өмүрлүк жолдошу быйыл Курман айтты мусулмандар жакшы маанай менен тосуп жатышканына кубанат. Былтыр майрам коронавирус күчөгөн кара июлга туш келип калган. Быйыл дагы чектөөлөр жок деп айтууга болбойт. Быйыл Кудай шүгүр. Кошуналар эметип, кечетен баштап борсок бышырышып, дайындалып атышат. Эми бүгүн Кудай болсо жылдошуга 10 кошунабыз, бул жерде 10 кыргыз. Ошо бири-бирибизге келип Орус айт болобу, Курман айт болобу, ошо айттап бири-бирибиздин үйүбүзгө кирип, дамыбыз тийип дегендей. Курман айт жалпы пенделерди ынтымакка, биримдикке чакырган майрам. Ушул күнү жер жүзүндөгү мусулмандар жан дүйнөсүн тазалап, жакшы сөздөрдү айтышып, бири-биринин үйүнө айтташат. Гүлия айымдын көчөсүндө дагы жыл сайын курмандык чалынып, эт салынат. Союлган жандык 3кө бөлүнүп, бир бөлүгүн коңшулар чогуу бышырып жешсе, калганы муктаждарга таратылып берилет. Бул койду таратып бергендер өзүнүн үйүндөгүлөр чыгарат да. Мындай общий кылганда чыгарып, акча чогултуп туруп эле кан чыгарабыз. Бул жылга келип аткан салтыбыз да, биздин мындайча салт болуп же көнүмүш адат ушундай болуп калды да. Эми кыргыздын салтында 3 күн майрамдайбыз да, мусулмандарчы 3 күнгө чейин бири-бирибиздин үйүбүзгө кирип, жакшы каалоо тилектерибизди айтып, арбактардын ыраазычылыгын алып. Курман айт таза ниет, ак тилектер менен коштолуп келген. Ыймандуулукка, кайрымдуулукка, сабырдуулукка үндөгөн майрамдагыдай дүйнөдө бир дагы майрам көп кишинин асыл оюн, аруу тилегин бириктире албайт. Айпери Самат кызы, Рыскелди Көкүлбеков, Ала Тоо 24.